Bismillahirrahmanirrahim. Бардық мақтау чекіс шүгілер Аллах Субхана Тағала болсын, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам салауаттар болсын. Аллах Тағала чексіз мақтаулар айталы. Шу Рамазан айында өзін ораза тұтып, денсаулық беріп атқан, көз беріп атқан, бастырып атқан, ар бір мүшемізді қимылдап атқан бүт Алла да. Эми Аллах Субхана Тағала қияматта бұндай жария қылады да. Менің қошыналарым қайда дейді да. Менің қошыналарым қайда дегенде періштелер сұрап өткен. Алла, сіздің қошыналарыңыз кім дегенде мечітке жүрегі байланғандар дейді да. Мечітті ават қылғандар. Мечітті кімдер ават қылады? Ушу, Алла, сен үшін мына мен сен үйіңе барам, жанадағы ушундай бір туғандарды сен үйіңе алып келем деп аракет қылып, ошол мечитке алып келип тааныштырган баары Алланын үйүндө конок болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ким жакшылап дарат алып мечитти көздөй кадам таштаса дейт, ал үй ошо Алланын үйүнө келе турган болсок, Алла субхана тағала ал менин коногум болот дейт да. Конок күткөн конокко кандай сый көргөзөт, Алла субхана тағала бул дүйнөдө да, ахиретте да сый көргөзөт да. Ошон үчүн бул жерге келип азыр баарыбыз отурбайбыз бул жерде. Алланын өкүмү да баарыбыз тең Алланын өкүмү басып келдик. Көрүп аткан көзүбүз мындай кимдир бирөө картаны карап келди, кимдир бирөө машина айдап келди. Кимдир бирөө колуну мындай айдап келатат, колу кармап атат, педалдарды бүт басып, бүт Алла кылат да. 24 саат бизге Алла субхана тағала берет. Ар бир секундтарда Алла субхана тағала ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Биздин бар органдарыбыз кыймылдатып аткандачы. Алла ошо Алла кадыр зат неметип коет да. Кимдир бирөөнүн бөйрөгүн оорулук кылып коет, кимдир бирөөнүн ден соолугун алып коет. Ошо Алла субхана тағала берип аткан жакшылыктарды кайра ушундай өзүбүз мечит куруп, анан Алла субхана тағала айтып атпайбы, мен кошуна кылам, хан сарайларды берем деп. Ким мечит сала турган болсо, Алла субхана тағала ушундай хан сарайлар куруп ал жерде эми биздин акылга сыйбайт да булчу. Мындай эле азыр карап турсаңар, мындай жер, күндөрдү карайлы, аламдарды карайлы, биздин акылыбыз жетпейт да. Эми бейиштеги үйлөргө такыр эле акылыбыз жетпейт да. Ким ушуну кыла турган болсо, ким ушул мечитти куруп, мечитке аракет кылып, мечитти куруп коюш оңой, бирок ичиндеги амалдарды кыйыш кыйын да. Ават кылышыбыз керек да. Баарыбыз ушундай ават кылып турсак, бул эле жамат эмес. Бүт филанын тургундарына биз неме болобуз да. Себепчи болобуз. Дагы бул мечит ала турган болсок, дүйнө жүзүнөн келет да. Дүйнө жүзүнөн келет. Кайсы мамлекеттерден келип бизге келип конок болуп, ошон үчүн мечитке аракет кылалы. Бир күндүк зарплатабыз берсек дагы не жалко да азырчы. 1 айлык зарплатабыз берсек, канчадан бери Алла субхана тағала бизге ден соолук берип келип атат, бастырып атат, көргөзүп атат, ушунун баарын Алла берип атат. Эми 35 жыл берди, кимдир бирөө 30 жыл берет, кимдир бирөө 50-60 жыл. Эми бир айлык зарплатабызды Алла үчүн берип койсок, бир жума трак айдап келген, бир жумалык акчаны берип коелучу. Алланын казынасы кембейт такырчы. Ким бере турган болсо, Аллах Таалага көбөйтүп берет да. Аллах субхана тағала берген колду жакшы көрөт да. Алган колго караганда берген колду жакшы көрөт да. Ошон үчүн Алланын үйүнө берип калалы, өзүбүздү Алла үчүн арнайлы бир туган. Анткени баары Алланыкы да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Чексиз мактоолор Аллах субхана тағалага болсун. Салам салаваттар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Анын үй бүлөсүнө, сахабаларга. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Өзүбүздү тааныштыра кетели десек, биздин атыбыз Калыгул болот. 8 жылдан бери ушу Филадельфия шаарында жашайбыз. Көп жылдан бери ушу Филадельфияга мечит алалы деген көп сөздөр болгон. Кайсы бир жылдары мечит алабыз деп кайра такап кеткенбиз. Быйыл иншалла ушул ишти баштап жатабыз. Ала турган мечитибиздин аты Абдулла Шейхтин атынан болот. Ошол Абдулла Шейхтин атына биз ушундай документ ачтык. Non-profit organization деген документ болот экен. Абдулла Шейхтин атына документ ачтык и Абдулла Шейхтин атына счет ачтык.
иншалла биринчи чогулушубуз аксакалдардан баштадык. Аксакалдардан батал алдырып чакырганбыз. Өткөн жумада аксакалдар, Филадельфиянын жергиликтүү аксакалдары келип бизге баталарын берип, күтпөстөн жерден Азимкан деген байкебиз бар. Ошо байкебиз чыгып сөзүн сүйлөп, жашынакай анан калгыл ушул $100 менден ырымы кылып алып койгула деп $100 бергенден кийин Акыл деген бир иниңиз бар. Ушу тың жигиттердин бириси чыгып эле Калгул байке менден $5000 деди. Анын жанына келген досу бар экен, Чыңгыз деген. Ал шейх болсо менден $10.000 деди. Ошо менен күтпөстөн жерден эле бир $41.000 чогулуп калды. Абдулла шейхтин счетуна $41.000 кирди. Бүгүн дагы бир туугандарды чогултуп оза чаар кылдык. Бүгүн дагы жакшы сөздөр сүйлөндү. Дагы бир тике каражат чогулду. Абдурахман деген биздин бир тууганыбыз $10.000 берди. Анан кийин калгандары $100 беришти. Бирок основной негизги сөз айттагы боло турган марафон жөнүндө сүйлөштүк. Кызматтарды дайындап койдук. Жигиттер өздөрүнүн моюндарына кызматтарды таркатып бердим. Иншалла ошо машварада чечилди. Ошол айт майрам күнү кайсы паркта өтөт, бюджетин чечип койдук. Иншалла ошо учур менен пайдаланып баарыңарды айттап кеткиле деп, майрамдап кеткиле деп, жаш балдарыңарды алып келип, жаш балдарга оюн зоок организовать этебиз. Чоң кишилерге стол накрывать этебиз, айттап, майрамдап, волейбол спорт оюндары болот, күрөш болот. Иншалла баарыңар келип көз ачып жакшы отуруп кеткениңерди чакырып кетет элем. Абдулла шейхтин атына зеле номер ачтык. 267 275 36 63. Дагы кайталап кетсем 267 275 36 63. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.